Салам достор. Мен бүгүн ушундай болгон аябай даамдуу борщ жасадым. Бүгүн силер менен ушул борщтун рецепти менен бөлүшө кетем. Биз эң биринчи казанга муздак суу куюп, андан кийин этти салып кайнатып алышыбыз керек. Бизге уйдун эти сөөгү менен керек болот. Бул жерде менде 500 грамм уйдун эти. Эгерде сиздерге койдун же тооктун эти жакса, анда сиздер андан жасасаңыздар болот. Биз эт кайнагыча бизге керектелүүчү продуктаны даярдап алабыз. Мынакей, эт да кайнап чыкты. Биз эттин көөгүн жакшылап алышыбыз керек. Эгерде биз эттин көөгүн жакшылап алсак, анда шорпобуз аябай тунук жана аябай даамдуу болот. Мынакей, тазалап көөгүн алгандан кийин бизге 3 дана калемпир мончок жана пияз керек болот. Биз пиязга калемпир мончокту сайып, анан шорпого салып коебуз. Кийин биз алып таштаганга удобно болуш үчүн. Сабизди, кызылчаны тверкадан чыгарып, аны жай отто дымдап бышырабыз. Аны курбашыбыз керек. Ага кичине май кошуп, өсүмдүк майын жай отто дымдап коюп коебуз. Эми биздин этибиз да бышып калды. Биз аны чыгарып, шорпону жакшылап сүзүп, этти муздатып коюп коебуз. Эт муздагандан кийин ушундай кылып квадрат кылып турап чыгабыз. Мынакей, этибизди да турап алдык. Андан кийин этти шорпого салып, туралган капустаны да салабыз. Картошканы жана помидорду салып, картошка менен капуста бышканга чейин дагы жай отто кайнатабыз. Эми картошка менен капуста бышкандан кийин биз шорпого кызылча менен сабизди кошобуз. Кошуп, ага майдалап туралган чеснокту кошуп, крышкасын жаап, отту өчүрүп коебуз. 20 мүнөт туруп туруш керек. Мынакей, достор, биздин борщ да даяр. Аябай жыты буруксуп атат. Азыр даамын татып көрөбүз. Мынакей, өзүңүздөр көрүп тургандай, аябай даамдуу, аябай аппетиттүү болгон борщ. Достор,
Эгерде сиздерге рецептим жаккан болсо, анда лайк басканды унутпаңыздар. Сиздердин колдооңуздарды күтүп калам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.